Баткен облусунан ажылык сапарга кеткен зыяратчылардын алгачкы тобу эртең кайтып келет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Зыяратчылар менен бирге кеткен ажы башчылардын айтымында алардын ажылык амалдары аяктап кайтууга камылга көрүшүүдө. Алар эртең таңерте Ош эл аралык аба майданына учуп келишет. Эскерте кетсек, быйыл Баткен облусунан ажылык сапарга 488 жаран кеткен. Алай районундагы аймактык оорукананын балдар бөлүмүнүн курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Алай районунун акими Замирбек Молдокулов аталган бөлүмдүн курулушу 2011-жылы башталып, бирок каражаттын тартыштыгына байланыштуу жумуштар токтоп, быйыл толугу менен бүтүрүлгөндүгүн билдирди. Балдар бөлүмүнүн имаратынын сметалык баасы 56 миллион сомду түзгөн. Учурда балдар бөлүмүнүн имаратында кардиология, кечиктирилгис, тез жардам бөлүмү дагы жайгашты. Кой таштагы окуяларда жабыркаган күч кызматкерлеринин үчөөсү ооруканада даарылануусун улантууда. Бул тууралуу Бишкек мэриясында өткөн жыйында мекеменин аппарат башчысы Балбак Төлөбаев билдирди. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын саламаттыкты сактоо мекемелеринде 5 адам жатат. Алардын 3-өө аскер, 2-өө жай тургун. Кечээ Бишкек шаардык мэриясында коомдук тартип маселесин талкуулаган жыйын өткөн. Жыйынга күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышып маалымат беришкен. 7-8 августта Кой Таш айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы өткөрүлгөн. Ал азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Чүй облусунун 5 стационардык постторунда видео байкоо камералары орнотулду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Видео камералар бардык посттордун ички жайларын, ошондой эле бүтүндөй тышкы аянтын камтыйт. Транспорт каражаты токтогондон, документтерди текшерүүдөн жана инспекторлордун бардык аракеттери видеого жазылат. Интернет булагы боюнча реалдуу убакыт шарттарындагы бардык видео камералардан жазуулар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын борбордук мониторунда чагылдырылат жана жооптуу кызматкерлер тарабынан көзөмөлгө алынат. Жазуулар серверде 30 сутка сакталат. Зарыл болгон учурларда видео тасмалар каралат. Индиянын коопсуздук күчтөрү бүгүн Кашмирде жоочу деп шек саналган бир адам атып өлтүрүлгөндүгүн билдирди. Алар Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагындагы атышууда бир полиция кызматкери каза тапкандыгын ырастады. Бул Нью-Дели мындан бир ай мурун аталган аймактын өзгөчө автоном макамын жоёру тууралуу айткандан кийинки алгачкы куралдуу кагылыш болуп калды. Кашмирдин Барамулла шаарынын эски бөлүгүндөгү козголоңчуларды көзөмөлдөө максатында кошумча миңдей жоокер жөнөтүлгөн жана бир чабуул коюлду. Ал ортодо Пакистан Кашмирдеги атышууларда анын 3 жайкын тургуну көз жумгандыгын маалымдады.